Кутман таң программасы биз мына ушул өлкө аймагынан алынган жаңылыктардан кийин Кутман таң программасынын андан аркы жүрүшүн уланталы. Биздин куттуу студиябыздан келип орун алган меймандар бар. Билим алуу бул ийне менен кудук каскандай, же болбосо ар бир кесип ардактуу дейт. Өзгөчө мына ушул кыргыз үчүн кызмат кылам деген кайсыл тармак болбосун өзүнүн дараметине шыгына жараша кызмат кыла турган улан кыздарды тарбиялап, аз болсо дагы алгылыктуу көмүскөдө жүрүп көп иш жасап жүргөн инсандарды мына ушул куттуу студиябызга чакырдык. Тактап айтканда биз бүгүн кесиптик билим берүү боюнча сөз кылабыз. Конокторубуз менен тааныштырсак, Муфтият окуу бөлүмүнүн жетекчиси Акимжан Эргешев жана Эмстар долбоорунун менеджери Данияр Жасолов конокто. Кутман таңыңыздар менен. Кош келдиңиздер. Кош келипсиздер. Жогоруда айтып өткөндөй эле кесиптик билим берүү жөнүндө сөз кылалы деп сиздерди студиябызга чакырып алдык. Алгач бул долбоор жөнүндө маалымат берип койсоңуздар. Тарыхы качан иш башталды эле? Маалымат мен берип койсом, биздин медресе жаштарын кесиптик ышыктарга окутуу долбоору негизи 2015-жылы пилоттук негизде Чүй областында башталган. Андан кийин ийгиликтүү натыйжа берүү менен долбоорубуз азыр республиканын бардык областарында медреселерде иштеп жатат. Негизги максатыбыз бул эми долбоордун аты айтып тургандай, бул медреседе окуп жаткан жаш балдарды кесиптик ышыктарга үйрөтүү. Медреседе окуп жаткан улан кыздарды баягы араб тили, ушул билимди үйрөнүү менен катар бир кесиптин ээси болуп чыгууга дагы үйрөтөсүздөр. Ал кандай кесиптер? Биз кесипти тандабалардан мурун биз ошо аймактын эмгек рыногун анализдейбиз жана окуучулардын дагы өзүлөрүнүн каалоо тилектерин угабыз. Ошонун негизинде жалпылап Муфтият менен биргелешип кеңешип алып, анан ар бир медресеге өзүнчө кесиптерди тандап алабыз. Мисалга айтсак, азыркы күндө тигүүчүлүк боюнча компьютер колдонуучу, ширетүүчү, электромонтер, ары өстүрүүчү сыяктуу кесиптерди окутуп келатабыз да. Жакшы. Акимжан агай, мына кесиптик билим берүүдө окутуу чеберчилиги сиздердин мугалимдердин ушул боюнча маалымат берсеңиз. Бул жерде биз долбоордун алкагында албетте атайын билим аттуу билим борбору бар, илим аттуу. Ошол борбордун мугалимдерин биз жалдап алабыз. Ал эми медресенин ичиндеги мугалимдер бул кесипке тиешеси жок, алар өздөрүнүн кесибинде гана билим беришет. Ошондуктан бул жерде биз бул өзгөчө шыкты, өзгөчө билимди, өзгөчө тажрыйбаны талкалагандан аны атайын үйрөтүүчү билим каналдарынан эмне кылып келебиз, аларды сурап келебиз. Тажрыйбалуу адистерди, мугалимдерди атайын тандоо менен келеби же сүйлөшүү аркылуу? Ал билесизби, тандоо аркылуу кылганга биз ортодо келишимибиз болот. Ал келишимдин негизинде алар бизге эмне ошол тажрыйбасы кенен, билими терең адискөйлөрдү таап келүү милдети жүктөлөт дагы. Ошонун негизинде алар бизге келип туруп, ошол жогоруда айтылып өткөн кесиптин үстүндө алар балдарыбызды, кыздарыбызды окутуп беришет. Жакшы. Жогоруда сиз айтып өттүңүз го, окуучулардын дагы баягы суроо талабын билебиз депчи, оюн угабыз деп. Ошол сындуу кайсы аймакта, кайсы кесипке болгон талап жогору? Мисалга алсак, көп медреселер бул тигүүчүлүк менен ашпозчулукка басым кылат да. Себеби бизде бул экономиканын бул сектор аябай өнүккөн эмес. Мисалы үчүн түштүк регионду алсак, бул тамак аш сектору аябай өнүккөн. Ал жерде ашпозчулукту дагы кенен окуйм дегендер бар. Бишкектин тегерегинде аймактарда бул тигүүчүлүккө болгон талаптар да өтө чоң болуп эсептелет. Ошондой эле региондордо мисалга алсак, ширетүүчүлүк дагы аябай талап да. Анан быйыл жаңы бир кесип катары киргизип көрдүк. Бул айыл чарба тармагындагы камтысакпы деп, бул ары өстүрүү боюнча. Себеби бул кесип дагы акыркы күндөрү талап болуп келаткан кесиптердин бири да. Буга кошумча айтып кете турган нерсе, биз баягы Данияр мырза айтып өткөндөй эле эмгек рыногун эле баалабастан, ошол эле учурда бүгүнкү күндө билесиздер, диний тармак, өзгөчө мечиттер, медреселер өзүн өзү каржылабаса, башка каржы булагы жок. Ошондуктан алардын эртеңки күнү өзүн өзү каржылоо мүмкүнчүлүгүн да караганбыз. Мына ошол себептен албетте бул учурда биринчи эмгек рыногу роль ойнойт. Ошого жараша ошол эле учурда мисалы үчүн ошол ары балчы элек кесибин үйрөткөндө
бал челек, бал бул кайсыл учурда болбосун бул керек. Биздин шартыбызга, биздин табиятыбызда дайыма пайда бере турган булак болгондуктан ушундай эртеңки күнү алардын өздөрүнүн кирди ички чыгымдарына бир пайдалана турган булак катары дагы эмне негизделип калса деген да максаттарды койгонбуз. Жакшы. Эмстар долбоору 2015-жылы пилоттук негизде мына Чүй жергесинде башталды деди. Жалпы аймактарда дагы баягы иш жүзүн ашырып 3 жылдан бери эмгектенип жаткан экенсиздер. Кандай жыйынтык берүүдө? Мына ушул медреседе окуган балдар, кыздар кесип менен камсыздалып атабы? Билесизби, мен айтат элем, ушул диний билим берүү тармагында узак жылдан бери эмгектенип келип, ушул долбоорду алгачылардан болуп ишке ашырууда катышкан киши, ошого күбө болгон киши катары айтат элем. Эгерде диний медреселердин жалпы деңгээлин карасак, бүгүнкү күндө булар бүгүнкү күнгө чейин жеке демилгенин алдында калууда. Жеке демилге болгондо алар дайыма чама чарктуу болот. Ага мамлекеттик бюджеттен же болбосо мамлекеттик атайын окутуунун же кесиптик окутуунун кайсы бир программалар камтылган эмес. Бул учурда мына ошол АДЕП коомдук фонду менен биргеликте алгачкы ушул долбоорду баштаган күндөн тартып эле күндөп өстү. Буга калуучулардын саны, бул жерден бүтүрүүчүлөрдүн саны. Эгерде биз 2015-жылы жаңы эле долбоорду баштасак, мына бүгүнкү күнгө 800гө жакын биздин 800дөн ашуун бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Ар кандай кесипте, алардын арасында бүгүнкү күндө пайдалуу кирешеге жетишкен окуу жайларыбыз дагы бар. Ошол окуу жайдын өзүнө киреше алып келген, ошол эле окуу жайды бүтүргөн окуучунун өзүнө болгон киреше. Анан сырткары баягы кондитердик же болбосо атайын тез бышыруучу тамактарды даярдоо боюнча өздөрүнчө бир орун ачып, алардын артынан киреше тапкандар окуучуларыбыз дагы бар. Анын ичинде ошол бүтүп ширитүүчүлүк боюнча, өзүнүн тигүүчүлүк боюнча бүгүнкү күндө абдан көп кыздарыбыз медресени бүткөндөн кийин ошол үйүнө киреше алып келүү максатында, өзүнүн турмушун негиздөө, түптөө максатында бир канча жакшы ишканаларга келип бүгүнкү күнү эмне кылып атышат, иштеп атышат. Албетте башында биздин максатыбыз ошол болчу. Балдарыбыз баягы бир эле билим менен чектелип калбастан, алар эртеңки күнү коомдогу ордун табыш үчүн, ошол эле коомго да пайда алып келиш үчүн бир керектүү кесип алып калса деген максатыбыз бар эле. Биз ушундай натыйжаларды биз көрүп атабыз. Жакшы. Кошуп жалай кетсем, эгер уруксат берсеңиздер. Биз долбоорду баштап жатканда бул көйгөйдү муфтият менен бирге аныктап келгенбиз да, өзүңүздөр билесиздер. Медреседе тилекке каршы окуучу бүткөндөн кийин сертификат ала албайт, же болбосо аттестат ала албайт да. Ошол себептен биз жок дегенде бир колунда бир документ болсун деп бул долбоорду жазып чыгып, долбоорду Америка элчилигине сунуштап, ошолордун колдоосу менен ишке ашты да. Бүгүнкү күндө агай айтып кетти, көптөгөн окуучулар иштеп жатат депчи. Эгер сандык жактан алсак, бүтүрүүчүлөрдүн 60-65% эмгек менен камсыз болуп иштеп жатышат да. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Агай айтып кетти, бул медресеге чоң салым алып келип атат, өзлөрүн алып келип атат. Эң негизгиси бул өзлөрүнүн үй бүлөсүнө үй бүлөлүк бюджетин жогорулатууга салым кошуп атат десек болот да. Жакшы. Баягы жылдык отчет чыгарып турсаңыздар керек. Ушунча окуучу бүттү деп, андан кийин ушунчасы жумуш менен камсыз болду. Кийин алар сиз айткандай жакшы иши жүрүшүп, балким айрымдары ишкер болуп, кайра окуу жайга келип өздөрүнүн бир тажрыйбасы менен бөлүшкөн учурлар болсо керек. Жаңы келген окуучулар менен. Бүгүнкү күндө бизде кече жакында эле тажрыйба алмашуу боюнча бир тур жасадык. Бул түндүк аймагындагы долбоорго кирген медреселердин мүдүрлөрүнөн алып, түштүктөгү ошол долбоорду ишке ашырып, же ал долбоорго кирбесе дагы өз алдынча ушундай иш аракеттерге барган медреселерди бир саякат жасап келдик. Натыйжасында бир канча пайда аларга биз жете алдык деп айтат элем. Эмне үчүн дегенде, бүгүнкү күндө билесизби, мамлекеттеги болгон ыңгайлуулук, мамлекеттеги болгон мыйзамдын ар ким бардык каалоочу ар бир жаран үчүн эгерде пайда келтиремин десе, же билим аламын десе, же кайсы кесип үйрөнөмүн десе, бардык ыңгайлуу шарттар түзүлүп аткан мезгил. Бул учурда
сөзсүз түрдө бири бирибизден пайда алуу менен өзүбүздө жок нерсени башкадан үйрөнүп, башкада жок нерсени биз үйрөтүп, натыйжасында бүгүнкү күндө бир келечектен дагы бир сиз айтып аткандай жакшы ишкерлерди чыгаруунун, келечекте дагы бир ошол өндүрүштү жакшылап жөнгө коюунун мүмкүнчүлүктөрү бар деп биз көрө алабыз. Абдан жакшы. Биз Кутман таң программасынын алдына карай улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биз М-Стар долбоорунун ишмердүүлүгү тууралуу кеп кылуудабыз. Мына ушул Кыргыз муфтияты менен биргеликте медреседе окуган улан кыздарды кесипкөйлүккө үндөп, аларды тарбиялап, иш менен камсыз кылууда чоң иштерди жүргүзүп жаткан экен. 3 жылдан бери башталган бул долбоор өзүнүн жыйынтыгын, жемишин берип жатат деп жогоруда айтып өттүңүздөр. Өзгөчө мына ушул ишти баштаарда эле баардык нерсе келип каражатка келип токтолот. Бул каражат маселеси чоң маселе. Сиздер болсо мамлекеттин казынасынан бир тыйын албай, өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен атайын демөөрчүлөрдү таап ушул долбоорду ишке ашырып жаткан экенсиздер. Кыргызстанда алыс каймактарында, ошол эле Баткен, Ош, Жалал-Абад, Нарын жергилеринде дагы диний ушул мектептерде, мечиттерде ушул долбоордун алкагында улан кыздар билим алууда. Албетте каржы дегенде эле ошол жердеги устаттар, мугалимдер жана ошондой эле керектүү баягы буюм тайымдар, баардык нерсенин баарын камсыздайсыздар да. Ушул жаатында кандай иштер жүргүзөсүздөр? Ошол долбоор бүткөндөн кийин ошол нерселер ошол жакта калабы медреседе? Башында айтып кеттим, бул долбоор биз маселени аныктоодо муфтият менен бирге изилдеп, проблеманы аныктап чыкканбыз. Проблемабызды жазып донорлорго сунуштаганбыз. Ошол донорубуздун бири Америка бияктагы Американын элчилиги болуп эсептелет. Албетте окутууну жүргүзүүдө көптөгөн каражаттар керек, буюмдар керек. Бул ошол жердеги, мисалы айтсак, тигүүчүлүк кесибин айталы. Бул тигүүчү машиналардан баштап, мугалимдин чыгымдары, ал жерде колдонула турган практикалык материалдар бардыгы долбоор тарабынан 1 жыл ичинде каржыланат. Мисалга алсак, Талас медресесин айталы, сиз региондор деп атпайсызбы? Талас же Баткен, ал жерде азыр тигүүчүлүк боюнча окуп жатабыз. Тигүүчү машиналарды алып бергенбиз, кошумча материалдарды алып бергенбиз. Башында дагы айтылып кетти, бул мугалимдер кандай болуп тандалат деп. Бул мугалимдер дагы өзүбүздүн биздин талаптар бар, талаптардын негизинде тандап алганбыз. Ошол мугалимдердин дагы чыгымдарын 1 жыл ичинде долбоор каржылап берет. Андан кийинки келишимдин негизи биз медресе менен келишим түзөбүз. Медресе ошол алынып калынган каражаттарды колдонуп кетүү максатында 3 жыл ичинде жыл сайын жок дегенде 20 баланы өзүнүн каражатына окутуп башташ керек. Мындайча айтканда уже медресе бул долбоорду өзү улантып кетиш керек да. Эгер 3 жыл ичинде 20 баланы бүтүрүп албаса, анда ал жердеги баардык каражаттар муфтияттын сунушу менен башка медресеге өткөрүлүп берет да. Ошондуктан бул жерде медреселер аябай кызыктар болуш керек. Себеби 3 жыл ичинде ошол биздин талаптарды аткарып бүткөн болсо, анда биз ошо биз берген баардык каражаттарды медресеге калтырабыз. Себеп дегенде бул жерде кызыктырыш керек. Баардык нерсени ишке ашырууда аябай эмгек талап кылат эмеспи? Ошондуктан биз долбоордун алкагында ошондой шарт коюп алганбыз. Ошол шартты дээрлик баардык медреселер бүгүнкү күнү аткарып келатат да. Бул аябай жакшы көрүнүш. Себеби дегенде медреселер аябай кызыгат. Кесиптик шыктарга окутууга дагы кошумча дагы кесиптик шыктарды ачып берсеңиздер деген баягы суроо талап бар да. Бирок биз баарына жалпы бирдей тегиз карашыбыз керек. Ошондуктан биз азыр долбоордун негизинде баардык медресеге жетпесе дагы көбүрөөк медреселерди камтуу максатында, жок дегенде бирден кесипти киргизүү максатында иш-чараларыбызды алып баратабыз да. Анан окутуп жаткан мугалимдерибиз ошол жерде медресенин мугалимдери менен тыгыз байланышта болуп иштешет да. Ал медресенин мугалимин биз дагы квалификациясын жогорулатуу максатында көптөгөн тренингтерди алар үчүн дагы уюштуруп беребиз. Мисал катары азыр агайыбыз айтып кетти, тажрыйба алмашуу. Башка медреселерде кантип иштеп атышат, кандай жаңылыктарды киргизсек болот деп. Себеби азыркы учурда медреселер колдонулган каражат, долбоор тарабынан берилген каражаттарды туура колдонуп, өзлөрүнө медреселердин кандайдыр бир чыгымдарын жабуу максатында кирешелерди таап жатышат. Мисалга айтсак, жанагы кондитер иш-чарасы боюнча
ар кандай тамактарды дайындап, тигүүчүлөр болсо буйртма алып кийимдер тигип жатышат. Ошондой жакшы жыйынтыктарыбыз бар да Жошболукта. Мен кошумча кылып кетсем Данияр мырзага, долбоордун алкагында бизде эскерип өттү, атайын мугалимдерди ар кандай шыктарга, бүгүнкү замандын талабына ылайык аларды иш уюштуруу же болбосо дем өрчү табуу деген же дегенде медресе бул билесизби, анын A'сынан Ясына чейин өзүңүз жасашыңыз керек. Бир гана баягы сиздин үстүңүздөн келген текшерүүнү кошуп көтөрүшүңүз керек. Ал жердеги текшерүү бүгүнкү мамлекеттик стандартка туура келиш керек. Бул билесизби, өтө чоң эмгек талап кылат. Ошого жардам катары долбоордун алкагында биздин мугалимдерибизди ар кандай иш уюштурууда, иш алып кетүүдө, иш алып баруудагы шыктар менен кошо эртең 10-11 декабрь күндөрү Бишкекте мына түндүк аймагы боюнча 20 мугалимге окутуунун интерактив методдорун, усулдарын үйрөтүү боюнча атайын алар сабак берүүдө дагы жаңы усулдарга ээ болуш үчүн ошондой бир жакшы тренинг уюштуруп атабыз. Аны менен кошо эле 13-14 декабрда түштүк аймагы боюнча дагы 20 мугалимге ошондой эмне тренинг өткүзүп атабыз. Ошол эле долбоордун алкагында мына бүгүн бизде мына Бишкек парк отелинде эмне деп атат, бир жакшы жыйынтык точу жыйын өтүп атат. Бул диндер аралык диалогдун жыйыны. Кыргыз Республикасында бир канча диндер мыйзамдуу ишмердүүлүк менен алектенишет. Алардын ичинде дүйнөлүк диндер бар: ислам, христианчылык, православие, ошого окшогон бир канча эмне диндер бар. Ошолордун ортосунда болгон мамлекет ичиндеги стабилдүүлүктү, ынтымакты, ошол кайсыл дин болбосун өзүнүн чөйрөсүндө мамлекеттин саясатына жараша, мамлекеттин ичинде жашаган элдердин каада салтына жараша, алардын үрп адатына жараша жана ортосундагы карым катнашты бекемдөө максатында мына ушул бүгүнкү дагы жыйынтыкта жыл жыйынтыгында жыйын болуп атат. Мен ойлойм, ушундай болгон долбоорлордун аркалыгында мына дин чөйрөсү менен кызматташкан, өнөктөш болгон фонддор менен биргеликте биз эмне эртеңки жаштарды, эртеңки келечекти кура алабыз. Жакшы, эң сонун. Анан дагы сурайын дегеним, башка кесиптик лицейлер сыяктуу эле 9-класстан кабыл алынып, 2 жыл бир нече ай окуйбу, андан сырткары тамак аш жатаканасы кандай болуп атат? Мисалы, райондордон борборго келип окугандар. Ооба, бул жерде как раз мен жана айтып кетейин дедим эле, сөзүбүздүн арасында баягы мечит анан медреселерде билим берилет деп. Чынына келгенде мечит жөн гана ибадаткана. Ал жерде адамдар келип, өзгөчө кесиптик билим ала алышпайт. Алар келип туруп, диний маалымат алып кетишет, диний ибадатын өткөрүп кетишет. Бирок медреселер булар билимкана. Медреселерге бизде мыйзамга ылайык ошол толук эмес же толук орто билимге ээ болгондон кийинки балдарды гана ала алабыз. Ичиндеги балдардын жашоосу, алардын тамак ашы, алардын ысык суугу, алардын оор жеңили баарысы ошол медресе жетекчилигинин мойнунда калат. Ошо мен жана айтып аткан, ошол медресенин жетекчиси эмнени билиш керек? Иш уюштурууну билиш керек, иш алып барууну билиш керек, эл менен тил табышууну билиш керек. Мына ошол жоопкерчиликтин аркасында ал ошол 100 бала, 150 бала окуган окуу жайды жеке өзү эмне кылыш керек? Толук камсыздаш керек. Мына ошол учурда анан кийин бизге иштеп аткан эле медресеге бул жактан эмне Авеп фонду келет дагы, анан биз менен өнөктөштүк негизинде биз чогуу эмне донорду таап келип, ошонун негизинде биз эмне атайын сырттан жанагы кесип үйрөтүүчү мугалимдерди киргизип, ал жерден балдарга кесипти окутабыз. Эч кандай балдар акы төлөбөйт. Жок, бул жерде акы төлөйт, бир гана долбоор мезгилинде акы төлөбөйт. Долбоордон чыккандан кийин, 1 жылдык мөөнөт бүткөндөн кийин, Данияр мырза айтып өтүп кетти, калган 3 жылдын ичинде медресе баягы ар бир кызыккан бала үчүн бир колунан келген бааны баланын жоопкерчилигине калтырат. Ал бала өзүнүн ата энеси менен сүйлөшүп, ата мен ушул кесипти үйрөнгүм келип атат, айтайлык ширетүүчүлүктү. Ширетүүчүлүк абдан баалуу эмгек экен, кесип экен. Ушул кесипти үйрөнүш үчүн мага 1000 сом бересиз десе, ал атасы эмне кылат ага? Ошол акчаны берет, ошол каражатка дагы окуу жай кошумчалап, эмне баягы балдардын мугалимдерине ошо балдарды кеткен чыгымдардын баарысын эмне кылып берет?
Демек айына 1000 сомбу же? Бул билесизби, орто эсеп менен 1000 сом. Бул 1000 сомдон көбүрөөккө болуш мүмкүн, бирок орто эсеп менен 1000 сом. Абдан жакшы. Ушул долбоордо окуп бүткөн улан кыздарга атайын ушул жакты бүттү деген документ берилет, Албетте биз билим борборлору менен иштешебиз. Ар кандай билим борборлору бар. Ал билим борборлору мамлекеттик билим берүү министрлигинен мыйзамдуу түрдө каттоодон өтүшү керек. Сертификаттарды берүүгө акысы болуш керек. Ошол сертификатты коомчулук тааныш керек, мындайча айтканда уюмдар тааныш керек. Ошондой билим каналары менен же болбосо тренинг центрлары менен иштешебиз. Абдан жакшы. Биздин убактыбыз да соңку мүнөттөргө жакындап бара жаткан экен. Азыр сиздерге эркин мүмкүнчүлүк берели. Оюңуздарды жыйынтыктап, толуктап, дагы да болсо жакшы жаңылыктарыңыздар, алдыдагы максаттар, пландар тууралуу дагы айтып өтсөңүздөр. Бизде жалпы элдеги болгон эски көз караштар калыптанып калган болчу. Алганда көз караш диний билим алсаң, сен ошол өзүңө таандык көз караш менен чектелесиң дагы, сен башка чөйрөгө кошула албайсың деген. Балким бүгүнкү күнгө чейин кээ бир адамдарда ошол калыптанган нерсе бар. Бирок мен ойлойм ушундай болгон диний билим берүүчү билим каналары менен жалпы коомдук, кесиптик же башка окуу жайлардын ортосундагы карым катнаш аркылуу ошол эски түшүнүктү биз талкалап жок кылабыз деген ишеничтебиз. Албетте бул биздин баягы эскиден баягы социалисттик доордон калыптанып калган нерсе. Динчил адам бул өзүнүн оокаты менен бул бизге киришпейт, анысы биз ага киришпейбиз дегендей. Жок, андай болбош керек. Дин биз баарыбыз үчүн керек. Дин баарыбыз үчүн, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ошону менен жашашыбыз керек. Мен төрөлгөндө азан айтылат, мен үйлөнгөндө нике кыйдырам, мен өлгөндө жаназа. Ушуну менен чектелбеш керек. Менин күнүмдүк жашоомдо мына ошол мыйзам, мына ошол тартип, мына ошол эреже эмне болуш керек, калыптаныш керек. Мына ошол мезгилде биз айтышат элек, мына ортодогу болгон кызматташуу, ортодогу болгон консолидация, жалпы билим берүү же жалпы сабаттуулук менен кошо эмне диний сабаттуулукту дагы эмне эриш аркага алып барсак, мына кечээ акыркы жолу республикалык Бишкекте эл аралык ислам светтик өлкөдө аттуу чоң эмне өттү, конференция өттү. Ал конференцияда эл башчысы, президенти өзү айтты. Бул дин сабаттуулугун көтөрүү аркылуу биз сөзсүз түрдө эмне мамлекетибизге пайда алып келишибиз керек деп. Мен ойлойм, мына ушундай болгон эриш аркак кызматташуу сөзсүз түрдө биздин жаштарыбызга, коомубузга, келечегибизге натыйжа алып келет деген ишеничтебиз. Агайдын сөзүн улай карай айта кетсек, биздин долбоор бул жыл менен чектелбейт. Кудай буюрса, эмдиги жылдагы бардык областтарда өзүбүздүн иш-чараларыбызды улантып бермекчибиз. 10-11 тренинг деп айтты. Ошол тренингдин аягы менен жыл жыйынтыктоочу биздин иш-чарабыз болот. Ал иш-чара убагында биз эмдиги жылы кайсы медреселерди тандап алабыз, кандай шартта тандап алабыз, муфтият менен биргеликте ошол жерде биз жыйын өткөрөбүз. Бардык медреселерди, албетте талапка ылайык медреселерди биз ошол жыйынга чакырабыз, келип катышып эмдиги жылдагы өзүлөрүнүн базасына бул кесиптик билим берүүнү киргизип алса болот. Рахмат, талыкпаган эмгегиңиздерге таазим, дагы чарчабаңыздар дейбиз. Жогоруда агабыз айтып өткөндөй эле, эл келечеги үчүн бардыгыбыз чогуу кам көрөлү. Ишиңиздерде ийгилик болсун.